Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маектешибизди тааныштырайын. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын доценти жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев, көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Сиз тууралуу кеп болгондо көпчүлүгү сиздин мүнөзүңүздүн жумшактыгын, айкөлдүгүн жана боорукерлигин айтышат. Ал эми Токтобек Асаналиев өзүндө кандай мүнөздөмө бере алат эле? Мен ички дүйнөмө жашырбаган нерсени элден жашыра албайт экенмин да. Ошон үчүн дайыма шайыр жүргөндү жакшы көрөм, ачык айрым жүргөндү жакшы көрөм. Ушу кандай адам болбосун, ушу ал кандай ойлоп атканы мага экинчи, үчүнчү суроо болуп калат да. Дайыма эле мен өзүмдүн позициям өтүп эле, ал менин баягы мурун кийин көрүшүп жүргөн адам сыяктуу эле ушул аябай тыкыз мамиледе болуп кетем да. Бул мен баягы жароокерлигим, ак көңүлдүгүм деп ойлойм. Мен бир сырды айтат, эч кимге айтпа айланайын ушуну деп айтат да. Анан мен ошо жүрөгүмдө өйүп, ушу бирөөгө айтмайынча ошол бук болуп, буркан шаркан түшүп атат. Анан бир жакшы көргөн кишиме айтам да, эч кимге айтпа. Мага эч кимге айтпа деп айткан, мен дагы сага айтып коеюн, эч кимге айтпа депчи. Ал бирөөгө айтат да. Ошентип анан бир 5 сааттын ичинде эле ошол болгон сөз кайра ошол айткан кишиге жетип калат да. Анан мага тартынып калышат да. Ой, айтпа деп едим беле депчи. Ал айтып атпайбы, мен сыр сактай албасам, бир нерсе жашыра албасам, эмне кылайын эми? Чыгып кетти. Жүрөгүмө кармап жүргөндө оор болуп калат да анын баары, туурабы? Ошон үчүн мен сыртка чыгарып таштайм да болгон жаман нерсе. Демек сизге сыр айтпаш керек экен да. Мага эчтеке айтпагыла. Болгон нерсени ошол убагында айтсаңар, убагында жооп берем. Анан мага эч кимге айтпа десеңер эле бүт жайылып кетет да. Көпчүлүк айтат, музыка менин жашоом деп айтышат. Ал эми сиз үчүн музыка? Менин сиз айткандай жүрөгүм кандай согуп турса, кан тамырым аркылуу кандай кан чуркап турса, музыка бул жан дүйнө. Менин жашоом, менин болгон ушул жарыкчылыктагы тапкан нерсем ушул музыка, ыр, комуз, кыргыз дүйнөсү. Чыгармаңызда мисалы көпчүлүгү ата мекенге, ата энеге, патриотторлорго багышталат. Сүйүү темасындагы ырлар бар, бирок жокко эсе. Себеби? Мен ушу эл дегенде, жер дегенде, анан ушул ата энемди эстегенде дайыма ушу көзүмө жаш айланып кетет да. Анан ошол сүйүү ырларым бир-эки сөздөрүм бар экен, өзүмдө багы сал эсеп салып отурсам, бирок ушул менин сүйүүм ата энеме Ала Тоого, мекениме. Менин ушул сүйүүм ошол эле да. Эгер ошол Ала Тоодо тынчтык болсо, эгер ата энең тирүү болсо, ошол ата энеңдин үнүн угуп, жанында бир чөгөн чай ичип отурган кандай бактылуулук. Бул башка сүйүүдөн дагы сүйүүлөрдүн атасы, сүйүүлөрдүн туу чокунда турган нерсе да. А калган нерсе өзүнүн угумен келип кете турган нерсе. Бүгүнкү күндө мисалы балалык чагыңыздагы кыялданган, максат кылган кайсы бир максатыңыз ишке аштыбы? Мен элдин баары мектепте окууну бүтүп аткан кезде, же мектепте окуп жүргөн кезде эле мен врач болом, мен ушундай болом деп ар ким кыялданып кесип тандайт да, кичинекей балдарчы. Мен ошол кезде эле эмнегедир ырчы болом дечүмүн. Мектепте окуп жүргөндө кружокторго катышчубуз, мектепте окуп жүргөндө болгон маданий иш-чаралардын баарына катышып, анан атам өзү комуз чертип ырдайт, апам жакшы ырдайт, апамдын үнү аябай жакшы. Анан үйгө келгенде атам комуз үйрөтүп, анан мен ошол ышыкка оодуруп койду. Атам 4 бүтүп алган эле, ошону 3 комуз чертип, экөө ырдайт да. Ар бир адамдын баягы маңдайына жазылган ушул жаратылыштан, ушул табигаттан, Кудайдан берилген бир шыбагасы ушул дүйнөдө жарыкчылыкта. Мага берилген экен ушул ырчылык, ушул музыка дүйнөсү. Мен өтө кубанычтамын ошо атам менен апама, ыраазычылык айтам. Анткени ушу мен жарык дүйнөгө алып келип, тарбиялап өстүрүп, андан кийин мен экинчи атам болуп калды, Улукмырза Полотов деген чоң ырчы, устатым. Ошол киши өзүнүн баласындай кылып тарбиялап, турмуш жолуна тарбиялап, мени канатына калкалап учурду. Ошол сөздүн баарын айтты, эмгегин арнады. Мен азыр жетишкен эмгегимдин теңинен көбү ошол улуу устатым Улукмырза Полотовдун эмгеги да. Ал ошо жанакы могок бычакты кайракка кайрап, кайра бүлөгөн сыяктуу менин ушу топор үнүмдү, менин ошол топор аң сезимди
жана эчтеке өтпөгөн, эчтеке акыл жетпеген нерсенин баарын ошол өзүнүн акыл эсине салып отуруп, өзүнүн көрүп кеткен, угуп кеткен ырларынын баардыгын айтып деп отуруп, бышырып, камырда ийилеп, астына салып койду да. Мен айтчу да, мен бир жаш кезде конокко барып, ал кезде жигиттер кыздарга конокко барат. Анан жанакы Арабаев атындагы Жемпеттик койчусун кери ошол жака кыздардын комнатасына конокко бардык. Ал кезде аккордеон гитара менен ырдап отурушат кыз жигиттин баары. Анан мага кесек келгенде эле мен баягы агай айткан, мен айткан гана, мен гана берген ырларды гана ырдайсың, башканы ырдабайсың деп. Менин багытым Атай Муса, ушу эки гана кишинин ырлары болчу, Жапар Чалдаев. Анан ошол атыңды да угуп алыстан деп эле ырдасам эле баягы кыздардын кабактары бүркөлүп эле мынтип отуруп калышты. Анан ырдап бүтсөм эле бир кыз айтты, жакшы ырдайт экенсиң, бирок жанагы тиши түшүп калган абышкалардай ырдайт экенсиң, ырдагы ошондой го деп. Мен жактырган жок негизи. Анан эртеси агайыма келдим. Агай, мен эми жашмын го, мен ушинтип ырдасам, ушинтип айтты кыздар десемчи. Булар азыр баягы жаштыктын доорун сүрүп, баягы жан дүйнөсү буркан шаркан түшүп жүргөн балдар кыздар мындай укпайт. Сенин убагың келет, сенин учуруң келет. Сен Атайдын, Мусанын ошол кийинки жолун калыптандыруучу адамдын бири болуп эсептелесиң. Сен азыр буга көңүл бөлбө, мен айтканды кылып, окуй бер окуң деп чекемен өп, баягы койнуна кысып, ышыктандырып койду айтачы. Мен ошол бойдон жолумду уладым. Жаман эмес. Атайдын ырын эсиндени Москвада колонный залда ырдаганда мен ырдардын астында улуу кишилер келип айтты, муну бир Муса ырдаган, муну бир Болот Миңжылкыев ырдаган. Азыр 3-чү болуп сен аткарып атасың эсимде. Ушул чоң залда, ушул орустардын борборунда. Илгербай эстердин кайнап турган убагында 15 Союз Республика ошол жака концерт беришти да. Менин өзүмдүн жүрөгүм элеп-жилеп болуп, ушундай волноваться этип жаман болдум, бирок колума келишинче ырдаганга аракет кылдым да. Ошол эки аксакалдын үнүн, ошол кишилердин аткаруучулугун баягы четке калтырбай, уят кылбай дегендей. Канткенде улуутубуздун ден соолугу бекем болот. Сиз кандай ойлойсуз? Сөзсүз эле көрүнгөн нерсени жей бербеш керек. Бул өзүбүздүн ден соолукту үзүп сатып эмес да. Энебиздин эмчегин эми баштагандан баштап бисмилла депчи, өтүп кеткенге чейин адамдын оосу тыйылбайт экен да. Ушул адамды өстүргөн дагы, өлтүргөн дагы бул тил анан ооз экен да. Ушул оосун тынбай кыймылдай берип, анан адамдын баягы атабыз, энебиз Кудай Тааламдан берилген баягы сонун өзүбүздүн фигурабыз бар болчу да. Сонун татынакай жүзүбүз, ошонун баарын бусат экенбиз да. Ошон үчүн колдон келсе витаминдүү тамак жеш керек. Колдон келсе жакшы тамак жеш керек. Жанакындай көчөдөгү тамактар жебеш керек, ачык айткандачы. Сенин үйүңдөн даярлаган тамакпы, сен апаң жасаган тамакпы, сенин келинчегиң бышырган тамакпы, эжең бышырган тамакпы, ошону жешиң керек. Бул аны жебей койсоң күнөө болот да. Ошон үчүн ошону да жегенде дагы чеги менен, баты менен, бапестеп жеш керек тамакты дагы. Токтобек Асаналиев үйдө кандай ата? Эгер мен эркек болбой ушул эне болуп калган кезде, ушу балдардын энеси болуп калган кезде, мен эч жакка чыкпай эле ушу бала бакырамын отурмакмын да. Бирөөнүн мойнума мингиз, бирөөнү мама салып коюп, бирөөнү алдыма отургузуп, бирөөнү мындай тамак берип. Анткени мен дасторкон четине отурганда, тамак отурган кезде, азыр биринчи класс окуп атат уулум, аны келип астыма отургузам. Бир кызыма аны жаныма отургузам дагы, өзүм тамак ооз тип, тигин оосуна салып, мунун оосуна салып, жебейм десе болуп, жеп кой, жеп кой. Ушинтем да. Мээримдүү киши болушум керек деп ойлойм да. Анан жеңер урушат. Ай, булар чоңоюп калды. Айланайын, эми булар өзүнчө эле отуруп тамак жесинчи. Өзүңөр жебейсиңер депчи. Жок, мен кектегимен өтпөйт да. Биринчи мен кандай даамсызсам, менин кандай тамак жесем, менин бала чакам, менин жакын кишилерим дагы ошондой жеш керек да. Менин жанымда отурган кишилер. Убактыбыз соңуна келип жетти. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын доценти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев болду. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.